Саламатсыңар балдар. Өткөн сабакта силер теңдемелердин жардамы менен маселелер чыгаруу деген теманы өткөзүңөр. Биз ошого карата бүгүн бир топ маселелерди чыгарабыз. Анда 157-чи маселени карайлык. Кинотеатрдын бир кассасында экинчисине караганда 86 билет көп сатылды. Эгерде бардыгы болуп 792 билет сатылса, анда ар бир кассада канча билет сатылган? Демек, балдар, биз маселени чыгарыш үчүн маселени чыгаруунун этаптарын билебиз. 4 этапты басып өтүшүбүз керек. Биринчи, түшүнүп окушубуз керек. 1 сыйра, 2 сыйра, 3 сыйра же андан да көп сыйра окушубуз керек. Түшүнүп, экинчи, шарттын түзүшүбүз керек. Эмнеси белгилүү, эмнеси белгисиз. Үчүнчү, туюнтма же теңдемени түзүшүбүз керек. Аны чыгарышыбыз керек. Төртүнчү, жообун жазышыбыз керек. Маселелерди чыгарыш үчүн ушул маселенин берилишиндеги түшүнүксүз сөздөр болсо, ошону чечмелешибиз керек. Демек, биздин бул 157-чи маселеде силерге бардыгы тең түшүнүктүү деп ойлойм. Кинотеатрды билесиңер, анын кассасын билесиңер. Демек, кинотеатрдын бир кассасында экинчисине караганда 86 билет көп сатылды. Демек, кинотеатрда 2 касса иштейт экен. Демек, шартын түзөлүк. Биринчи касса, белгилеп алалы рим цифрасы менен, экинчи касса. Биринчи кассасында экинчиге караганда 86 билет көп сатылды. Демек, анда экинчи кассада белгисиз канча билет сатылганы. Демек, X билет. Биринчиде болсо, экинчиге караганда 86 билетке көп дейт. Демек, X кошуу 86 билет. Экөөндө биригип, бардыгы болуп 792 билет сатылса, анда ар бир кассада канча билет сатылган дейт. Демек, экөөндө биригип 792 билет экен. Анда биринчи касса менен экинчи кассада канча билет сатылганын сурап атат. Биз шарттын түздүк, балдар. Эми чыгарабыз. Демек, биринчи касса менен экинчи кассаны кошуп, жалпы 792ге барабарлайлык. Демек, X кошуу 86 кошуу X биринчи менен экинчи кассаны коштук, барабар 792. Карайбыз, окшош кошулуучулардын астын сызып топтойлук. X-ка X-ты кош дейт. Демек, X-тын коэффициенттери 1-ге барабар. 1-ге 1-ди кошсок 2. Демек, 2X барабар 792 кемитүү 86. 2X барабар, бул жөнөкөй теңдеме, кемитүүнү билебиз. Демек, 12ден 6-ны алсак 6, 8 калды, 8ден 8-ди алсак 0, 706. Бул кайрадан жөнөкөй теңдеме. X-ты табууну билебиз. X барабар 706-ны бөлөбүз 2-ге. X барабар 706-ны 2-ге бөлөбүз. 3-төн беребиз 6, 10-ды бөлсөк 5, 3. Демек, 353. Кайра көбөйтүп коелук. 2-жинде 3 6, 2-жинде 5 11 көңүлдө, 2-жинде 3 6 көңүлдөгү менен 7 706. Демек, 353 бул биз белгилеп алган экинчи кассадагы билет. Демек, кашаанын ичинде билет деп жазабыз дагы. Бул канчанчы касса экендигин көрсөтөбүз. Демек, экинчи кассадагы. Биринчи кассабыз 86 билетке ашык болчу. Демек, 353кө кошобуз 86-ны барабар. Демек, 9, 5-ке 8-ди кошсок 13, бир көңүлдө 3, көңүлдөгү менен 4, 439 билет. Бул биринчи. Демек, бизден сураган биринчи, экинчи кассада канчадан билет сатылган? Демек, жообу биринчи кассада 439 билет. Ал эми экинчи кассада 353 билет. 353 билет сатылган.
Кийинки 158 маселени карайлык. 3 бурчтуктун периметри 16 сантиметрге барабар. Анын эки жагы өз ара барабар. Жана алардын ар бири үчүнчүсүнөн 2,9 сантиметрге узун. 3 бурчтуктун жактары кандай дейт? Демек биз маселени чыгаруудан мурда биз маселеде 3 бурчтук берилиптир. Мен төмөндөгүдөй 3 бурчтукту сызып алдым балдар. А, Б, С 3 бурчтугу. Демек бизге берилди, эмне берилди? Берилди 3 бурчтук А, Б, С берилиптир. Жана ошондой эле 3 бурчтуктун периметри берилиптир. П барабар 16 сантиметрге. Анын эки жагы өз ара барабар, жана алардын ар бири үчүнчүсүнөн 2,9 сантиметрге узун. Демек ушуну чиймеден көрсөтөлүк балдар. А, Б барабар Б Сга экен. Демек бул жак менен бул жак экөө барабар экен. Ушул эки жагы өз ара барабар, жана үчүнчү жагынан 2,9 сантиметрге узун экен. Демек, бул үчүнчү жагыбызды белгисиз X дейлик. X 2,9 сантиметрге узун дейт үчүнчүдөн. Демек, X кошу 2,9 сантиметрге. Бул жагыбызды ошондой. X кошу 2,9 сантиметрге узун экен. Демек, жазам мен анда. А, Б барабар Б-сыга. Булар өз ара барабар деди. Ал эми үчүнчү жагынан 2,9 сантиметрге узун. Бул барабар X кошу 2,9 сантиметр. Бизден сурап атат, 3 бурчтуктун жактары кандай дейт? Демек, 3 бурчтуктун жактары А, Б, Б, С, жана С, А. Суроо канча сантиметр? Демек, биз 3 бурчтуктун периметрин табууну билебиз. 3 бурчтуктун периметрин табыш үчүн жактарын суммалайбыз. Келгиле балдарында жактарын суммалап көрөлүк. Периметр П барабар биздин учур үчүн А, Б плюс Б, С плюс С, А. Эми ордуна коелук. Бизде П белгилүү 16 сантиметр. Башкача айтканда 16 барабар. А, Б'быз белгилүү. X кошу 2,9 кошу Б'сыбыз да белгилүү. X кошу 2,9. Ушинтип да жазып алсак болот, же осы X кошу 2,9ду 2ге көбөйтүп да алсак болот балдар. Кошу С, A'быз X. Эми карайбыз, окшош кошулуучуларды топтойбуз. X, X, X. Үчөөнү кошсок 3x. Демек жазабыз. 3x барабар. 16-нын өзүн жазам. 2,9га 2,9ду кошсок 5,8. Ал барабардыктын сол жагына карама каршы белги менен чыгат. Минус 5,8. 3x барабар. Демек, 16-дан 5,8ди кемителик. Демек, 2, 10,2. X барабар 10,2-ни 3-кө бөлөбүз. 10,2-ни 3-кө бөлөбүз. X'ти табыш үчүн. Демек, X барабар. Демек, 3-төн беребиз. 3,4. Кайра текшерип коебуз. 3-ндө 4, 12, бир көңүлдө 9, 10, 3,4. Биз белгилеген чиймеде X'ыбыз A'сы жагы. Демек, 3,4 кашанчинде сантиметр деп, бул A'сы жагы. Биз A'сы жагын таптык. Эми А, Б, Б'сы экөө шарт боюнча бири-бирине барабар дегенбиз. Демек, бир эле жагын таап коюу жетиштүү. Демек, анда X'тин ордуна 3,4-тү коюп кошобуз. 3,4 кошу
2,9 барабар 13 bir көңүлдө 5 6,3 сантиметр. Бул кайсыл жактары? А, Б жана Б-сы жактары. А, Б бүтүр Б-сы жактары. Демек, жообу бизден А-Б'ны сураганбыз. А-Б барабар 6,3 сантиметр. Б-сы барабар 6,3 сантиметр. Ал эми С-А барабар 3,4 сантиметр. С-А барабар 3,4 сантиметр. Демек, биз маселени чыгарып, жактарын таптык. Номер 160-ка көңүлүбүздү бурабыз. Берилишин окуйлук. Заводдун 3 цехинде 1274 адам иштейт. Экинчи цехте биринчиге караганда 70 адамга көп. Ал эми 3-чү цехте экинчисине караганда 84 адамга көп иштейт. Ар бир цехте канчадан адам иштейт? Демек, биздин заводдо 3 цех бар экен. Демек, белгилейлик балдар. Биринчи рим цифрасы менен, экинчи, үчүнчү. Экинчи цехте биринчиге караганда 70 адамга көп. Демек, биринчибиз белгисиз, X адам. Канча адам иштери бизде белгисиз. Ал эми экинчи цехте 70 адамга көп дейт. Демек, биринчибиз X болсо, ага 70 кошобуз. X кошу 70 адам. Бул экинчибиз экен. Ал эми 3-чү цехте экинчисине караганда 84 адамга көп иштейт дейт. Демек, экинчиге 84-тү кошобуз. Башкача айтканда, X кошу 70, бул экинчи болчу. Буга караганда 84 адамга көп иштеткен. Демек, адам дейбиз. А 3 цехте биригип 1274 адам иштеткен. Демек, чыгарабыз балдар. Бизден эмнени сурап атат? Ар бир цехте канчадан адам иштейт дейт. Демек, биринчи цех, экинчи цех, үчүнчү цехте канча адам иштейт? Бизден ушуну сурап жатат. Демек, 3 цехтеги иштеген адамдардын санын кошобуз. X биринчи цех кошу, экинчи цех X кошу 70. Биз кашаасы жок деле жазсак болот. Себеби кашанын астында плюс белги турат. Үчүнчү цехтеги адам X кошу 70 кошу 84 барабар 1274 адам иштеткен. Окшош кошулуучулардын астын сызып топтойбуз. Демек, биздин учурда 3X кошу 70ке 70 кошсок 140, 140ка 84-тү кошобуз. Демек, 140, 84. 4, 12 bir көңүлдө 224. Бул барабар 1274. Теңдеме кадимгидей 3X'ты табабыз. 3X барабар 1274'төн кемитебиз 224'тү. 3X барабар кемитсек 0, 7'den 2'ni alsak 5, 2'den 2'ni alsak 0, demek 1050 eкен. X барабар 1050'nü 3'kө bölөбүз. 3'tön беребиz 5, 0, кайра көбөйтүп коелук. 0, 3'de 5, 15, bir көңүлдө, 3'de 5, 9, 10. Demek тура X барабар 350. Biz X деп кайсыны белгиледик элек? Demek биринчини белгилегенбиз. Demek birinci цехте 350 адам иштептир. Demek adam deybiz 350 adam.
Бул биринчи цехтеги адамдардын саны. Эми экинчини табабыз. Демек, экинчини табыш үчүн 350-ге 70-ти кошобуз. 350 кошу 70 барабар. Кошсок 420. Бул экинчи цехтеги, демек, адам. Бул экинчи цехтеги адамдардын саны. Эми үчүнчүнү кошуш үчүн ушул 350-нү бул жерге кошобуз. Демек, 350 кошу 70-ке 84-тү кошуп коебуз. 154, 154 барабар. Анда кошсок 4, 10, бир көңүлдө 4, 5, 504 адам. Бул адам, бул үчүнчү цехтеги адамдардын саны. Демек, бизден 3 цехтеги адамдардын саны канчадан деп сураган, жообун жазабыз. Жообу биринчи цехте 350 адам. Экинчи цехте 420 адам. Ал эми үчүнчү цехте 504 адам. Демек, биз биринчи, экинчи, үчүнчү цехтеги иштеген адамдардын санын таптык. Ушул үчөөнү суммалап кошсок 1274 келип чыгат. Муну өз алдыңарча кошуп текшерип койсоңор болот, балдар. Кийинки номерге көңүл бурабыз. Номер 164. Берилишин окуйлук. Бир участокко экинчисине караганда 5 эсе көп малина көчөтү отургузулган. Биринчи участоктон 22 түп малинаны экинчисине көчүрүп отургузгандан кийин эки участоктогу малинанын көчөттөрү бирдей болуп калышкан. Ар бир участокто канча түптөн малина көчөтү болгон? Биз малина көчөтүн абдан жакшы билебиз. Малинадан вареньяны жасайбыз, ден соолугубузга абдан пайдалуу. Муну баардыгыңар билесиңер. Демек, маселенин берилишин окуганда бизге түшүнүксүз нерселер жок. Көчөттү түшүнөбүз. Демек, эми шартын түзөлүк. Бир участокко экинчисине караганда 5 эсе көп малина көчөт отургузулуптур. Демек, эки участок берилиптир. Биринчи участок, экинчи участок. Биринчи участокто экинчиге караганда 5 эсе көп экен. Демек, 5x. Демек, анда мунубуз x болот. Биринчибиз 5 эсе көп болсо. Биринчи участоктон 22 түп малинаны экинчисине көчүрүп отургузгандан кийин. Демек, биринчиден 22 түптү алып кеттик дагы, экинчиге 22 түптү алып барып отургуздук экинчи участокко. Отургузгандан кийин эки участоктогу малинанын көчөттөрү бирдей болуп калышты. Ар бир участокто канча түптөн малина көчөтү отургузулган? Демек, эмнени табышыбыз керек? Биринчи, экинчи участоктогу малинанын көчөттөрүн канча көчөт экендигин табышыбыз керек. Демек, экөө бирдей болуп калды, экөөнү барабарлайбыз. 5x минус 22 барабар. Бул биринчи участоктогу көчөттөр, экинчи участоктогу x плюс 22. Демек, x-тарды сол жагына топтойлук. 5x минус x барабар 22-нин өзүн жазабыз дагы. Бул 22-ни барабардыктын оң жагына карама каршы белгиде алып өтөбүз. Демек, мындай теңдемени чыгарууну билебиз. 5x-тан x алсак, демек 4x. Себеби x-тин коэффициенти эч нерсе жок болсо 1-ге барабар экендигин билебиз. Барабар 22-ге 22-ни кошсок 44. x барабар 44-тү 4-кө бөлсөк 11. Биз муну кайсы экен? Экинчи участоктогу көчөттөр экен. Демек, бул 11 көчөт экинчи участоктогу. Эми биринчи участоктогун табыш үчүн 11-ди 5-ке көбөйтөбүз. 5 көбөйтүү 11 бул барабар 55 көчөт. Бул биринчи участоктогу көчөттөр экен. Демек, жообу Жообу биринчи участокто
55 көчөт. Ал эми экинчи участокто болсо 11 көчөт. Демек балдар, біз жогорудагы чыгарып аткан теңдемелердин бардыгын тең байкасаңар, теңдемелерди түзүү аркылуу, теңдемелердин жардамы менен түрдүү маселелерди чыгарып жатабыз. Номер 166 берилишин окуйлук. Шоссе жолу боюнча бирдей эле ылдамдыкта эки автомашина бара жатышат. Эгерде биринчи автомашина ылдамдыгын 10 км/саатка көбөйтсө, ал эми экинчиси 10 км/саатка азайтса, анда экинчиси 3 саатта канчалык аралыкта өтсө, биринчиси 2 саатта ошончону өтөт. Автомашиналар кандай ылдамдык менен бара жатышат? Шоссе боюнча бирдей эле ылдамдыкта эки автомашина бара жатышат. Демек, биринчи автомашина, экинчи автомашина. Булардын ылдамдыктары канча экени бизге белгисиз. Демек, биз x дейлик экөөнү тең. Эгерде биринчи автомашина ылдамдыгын 10 км/саатка көбөйтсө дейт. Демек, кошу 10 км/саат. Ал эми экинчиси 10 км/саатка азайтса, минус 10 км/саатка азайтса, анда экинчиси 3 саатта канчалык аралыкты өтсө, демек экинчиси 3 саатта канчалык аралыкты басып өтсө, биринчиси 2 саатта ошончо аралыкты басып өтөт дейт. Автомашиналар кандай ылдамдык менен бара жатышат дейт. Биринчинин жана V1, V2 ылдамдыктарын суроо дейлик. Демек, биз эмне кылабыз балдар? Биз x плюс 10ду 2ге көбөйтөбүз. X плюс 10 көбөйтүү 2 барабар. X минус 10ду 3ке көбөйтөбүз. X минус 10 көбөйтөбүз 3ке. Кадимкидей көбөйтүүнүн бөлүштүрүү касиетин колдонобуз дагы. Ар бирин аткарабыз. 2x плюс 20 барабар 3x кемитүү 30. X-тарды сол жака, а сандарды оң жагына топтойлук. 2x минус 3x барабар минус 30 минус 20. Демек, белгилери ар түрдүү, кемиткенди билебиз. Минус x 1 жазылбайт. Барабар минус 50. Мындан x барабар 50. Демек, V1, V2 экөөнүн тең ылдамдыктары бири-бирине барабар экен. Демек, x барабар 50 качанчинде км/саат. Демек, жообун жазабыз. Жообу V1 барабар V2 бул барабар 50 км/саат. Демек, эки автомашинанын ылдамдыктары бирдей экен.